Бул каргашалуу таң эне жылаанын көзүнө эртең менен башкача супа тартып, мисирейип атты. Эгер мезелтен келаткан жылаан болуп, жан болуп бүткөн дениндеги төрөлүк, мынабул кечетен бери уйгунун үстүндө жүргөн эки аяктуу жандыктардын дүбүрөп баскандарынан улам бүткөн боюнан кайдадыр тарап кеткендей болуп, өзүн алардан алдаганча алсыз да, кубатсыз да экендигин сезип, мына эми кечетен бери наарылай турган насибинен да кур калтырып, уюк астында жаткан түлөгүн эстей сала кеч бешинде келип кирген. Бечара эне жылаан күнү бою тигил уюк үстүндө түпүрөшүп, эки-экиден сүрдүгүшүп жүргөн эки аяктуу жандыктардан уюк астындагы түлөгүн кызганып, кечке дейрек камыш арасында бугуп жатып, эки аяктуулар узап кетери менен келип кирген. Уюк ичинде кыштагыдай курт кумурсканын да тукуму курут болуп, жаз чыгаар менен ар кайсыл тешикчилерден калган каткан бирин-экиндери сырткы дүйнөгө наарылай турган насибин издеп тарап кетишкени угуп өтер, эне жылаандын напсисин курутту. Түлөгү да сырткы дүйнө болмушуна кулак түрүп, ошол жаракчылыкты көрүүгө жан болуп бүткөн денеси тарткылык кылып турбайбы? Анын эки аяктуулар менен кайдан иши болсун? Дүйнө болмушуна кызык арткан наристеникиндей сезим, ошол өзү кызыгып турган дүйнөнүн карама каршылыгын кайдан сезсин? Улам азгырыгы күчөп, табиятына бүткөн сойлоо кумары артып, октос берип турбайбы? Эне жылаан түлөгүнүн бул көйүн жан туюму менен сезип жатты. Мына эми ушул эки аяктуулардын арасынан кайдадыр түлөгүн денесине ороп алып, жер ооп кетүүнү самап жатты. Бул эки аяктуу жандыктардын буту баспаган бир жайлуу жерди таап алса болгону. Тирилигин күндөгүдөй өткөрүп, өмүр кечириши баштагыдай уланып бербес беле? Эне жылаан жан туюмунда ушуну ойлоп жатты. Бирок мына бул уюк оозундагы кечеден бери кериле тартылып турган аппак марлинин жышаанына бармактай башындагы акылы жетпей турду. Не деген белги бул өзү? Же мына бул эки аяктуулардын ага билгизбеген ак тилегиби? Мына ушул ак марлиге көздөрү урунган сайын денесиндеги чоочулоосу тарап, жымырып кетип жатканы эмнеси? Эне жылаан бир туруп, ошол сезиминде жер менен жеткен ата бабасынын дилине ишенгиси келсе, бир туруп кайра чоочулоо туюму денесин карыштыра калып жатпайбы? Деги бул кандай жышаана? Эне жылаан да өзүнүн түлөгүндөй эле алгач дүйнөгө ушул талаада келген эле. Анда да түлөгүнчүлөп, ак менен кара түстүн эмне экендигин айырмалай албаган наристелик башынан өткөн. Бирок мына ошол ак нерсени жылаан болуп жаралганы жер менен жеткирген ата бабасынын туюму менен гана тааныбаса көрө элек турбайбы? Мына эми ошол ак нерсеге бүгүн өз уюгунун оозунан кезигип, жан туюму менен таанып олтурганы. Денесин жылуу жышаана жылоолоп, барган сайын сезими секинден жумшарып турбайбы? Эми оңдой берди болуп, ушул денесин жымыраткан актын түсү ушул бойдон сезимине жакшылыктын жышааны катары далил болуп калса гана атаганат. Ал эми кара түссчү, анын жүзүн көрсөтпөсүн эне жылаанга. Караңгы түндүн өңүндөй болгон кара түс бизге кайгы зардын болушун кабарлап, каршылыктын өңүн кийип келет деп айтып калышар эле го эзелки ата бабасы. Ошол эзелки болмуш жер менен кошо уланып олтуруп, эне жылаандын канына айланып кирбеди беле? Ошондуктанбы алдынан капилет кездешкен кара түстүү жандык көрүшсө, жылаан тукуму каршылашабыз деп туюнушуп, капыл тапылынан арбаша калышар эле го. Мына ошондон бекен өткөн күздө кара түстүн өңүн көрүп калганы бар эне жылаандын. Ал күн дал эсинде экен. Анда да уюгунан башын кылтайтып, напсин кургурдун напсиси азгырып, сыртты карап сойлоп чыга калып эле, уюк оозуна оттоп келген өзүнө мурун тааныш эмес кара түстүү жандыкты көрө сала, башын жерден карыш сөмчө көтөрүп карап калган. Тигил кара түстүү жандыкта маңдайына капилет тура калган эне жылаанды таңдана карап туруп, анан эсине келе калгандай эки алдыңкы шыйрагы менен жерди дүпүлдөтө тепкилеп, тап берип, сес көрсөткөн эле. Мына ошол жандык менен арбашканы эсинде турбайбы? Ошол арбашуу канчага созулмак эле, кандайдыр тигил жандыкка окшогон кичинекей жандык маарап келип калгандай алаксый түштүбү? Арбоосун токтотуп калган. Мына ошондон пайдаланып, эне жылаан уюгуна кире качкан. Ошол болгон. Ошонун улам ата бабалар айткан кара түстүү каршылашуунун өңүн биринчи жолу көрүшө эле. Биринчи жолу жылаандык арбоо туюму ойгонуп, ошол каршылаш менен да түзүгүрөөк биттеше албаган. Мына ошол ата бабалар айткан болмушту эне жылаан жер менен келген улуу жараткандын денинен сезип, эртеден бери жан туюмунан өткөрүп жатты. Жер ошол болмушту өз тили менен айтып жатты. Ошол 60 атасы өткөн замандардын бир заманында бул жылаан аттуу жаныбарың жер бетиндеги жан бүткөндүн баарын кыргынга учурар алдында кыямат кайымдан сактап калган экен го.
Кызыгын курган ошол аламаттан жалгыз гана табигат тилин билген жылан жаныбар жер үстүнө чыгып, пенде тукуму соолор алдындагы кыяматтан алып калган эмес беле. Мына ошол болмош жан денине тараган сайын, мынабул уюк үстүндөгү эки аяктууларга улам барган сайын саксынган сан оркосу жумшарып, уюк оозуна сойлоп чыкты. Мына эми мынабул бет маңдайынан өмүр тартуулап, күнүнкү шыбаган насибин жолуна жолуктуруп турчу күн эне жыландын көздөрүндө неге мисирейип чыгып келди экен. Эне жыландын туюму буга жете өрбесе да, капилет болуучу кырсыкты сезгендей аяр баамдап турду. Эки аяктуулар так эле уюктун жан капталында дүпүлдөтүп, жерге бир нерселерди кагып жатыптыр. Булардын арасынан өткөндөгү өзүн таяк башына илип ыргыткан кара дөңгүл жандыкты издеди. Бирок ал жандык эне жыландын көзүнө урунбады. Бул жандыктардын өйдө төмөн басышканына карап турган эне жылан чыны менен эле булардын ата-бабалары айткан адам пенделерге салыштыргысы келип турду. Улам барган сайын өзүнүн бармактай башындагы ошол оюна ишеними артып, таң калуусу табышмак болуп турду. Чыны менен эле ушулар ошол ата-бабалар айткан адам пенделер ушуларбы? Эгер ушулар болсо өткөндө ушуларга окшогон эки аяктуу неликтен эне жыланга кордук көрсөттү экен? Же ал адам эмес эле башка жандыктарданбы? А мүмкүн мына буларда башка жандыктар болбосун? Эне жыландын денине ушул сезим келе калганда кулач бою куургуч болуп жыйырыла калып турду. Бирок напсин коргор анын менен эсептешмекпи? Улам тегилип куураган камыш арасындагы чулдуктардын балапандарына азгырып турбайбы? Эне жыландын сезимине келе калган ушул азгырыгы айланасында өйдө төмөн басып жүрүшкөн жандыктарга да каратып, саксынтып олтурбай, түз эле камыш арасын алып жөнөдү. Улам камышка жакындаган сайын сойлоосу ыкчамдап, тумшугуна илинер насибин азуусуна илип алгандан соң, түз эле кайрылып уюгуна келүүнү ойлоп баратты. Уюк ичинде калган боор эти түлөгүн ойлоп баратты. Эй, карагыла, жылан, сойлоп баратат, карагыла. Капысынан чыккан кыйкырыктан эне жылан чочуп кетти. Эки аяктуулар өзүнө карай чуркап келатканын көргөндө, эне жылан ого өтөрүп жүрүшүн ыкчамдатып, денесине дүркүрөө пайда болуп баратты. Бирок эки аяктуулар эне жыланды узатпады. Тегеректеги жаткан кыштын сыныктары менен туш келди койгулап киришти. Эне жыландын денесине бири тийсе бири тийбей, кыштын сыныктары баш аламан жактан учуп келип, эне жыланды биротоло жанчып кое турган болду. Бирок эне жылан кантке менен денесин таш бутага алганына да, ооруганына да карабай, эптеп камыш арасына кирип кетүүгө жан далбасын кылып баратты. Ар бир кыштын сыныгы денесине келип тийген сайын жаны көзүнө көрүнүп, улам жыйрыла калып, ар бир өзүн карай учуп келаткан кыштын сыныктарынан башын коргонуп баратты. Мына ушинткени оңдой берди болду. Эптеп жанчылгандан калган боюн камыш арасына алып кирип кетүүгө үлгүрдү эне жылан. Кургак жолдун чаңын ызгыта келип токтогон Волга автомашинасы борбордук комитеттики экендигин жазбай баамдашты. Бул бетпак талаада эртеден бери жан аракетке түшүп, үй куруп жатышкандар. Анын соңунан келген кийинки эки машина Чыгыш районунун төрагасы менен Батыш районунун төрагасыныкы эле. Борбордук комитеттин секретары машинадан жерге чок басып алгандай эле болуп түштү. Бул адамды бүгүн күтүшпөсө да мындан 2 күн илгери борбордук комитетке жазышкан каттын жообу болорлугун бул жердегилер күтүп жатышкан эле. Таладагы эртеден берки кызуу кыймыл кан буугандай токтоду. Үй куруп жаткандар буларды тегеректеп келишти. Кана балдар, советтик законду одонолук менен бузуп жаткандыгыңар үчүн жоопко тартыларыңарды түшүнөсүңөрбү? Айткылачы, таам салгыла деп ким уруксат берди силерге? Секретар тургандарды айландыра карап, ар биринен жооп күтүп жатты. Тургандарда үн катышпай дымырап калышты. Секретар кайра сөзүн баштады. Бул жер деген мамлекеттик менчик. Эмне үчүн мамлекеттик менчикке, мамлекеттик мүлккө кол салып жатасыңар? Кана айткылачы. Агай, элдин артында турган мурду оңкойгон арык чырай жигит баш көтөрүп, мамлекеттин жерине кол салбагыла дейсиз. Ошол сиз айткан мамлекеттин өзүн мамлекет кылып ким түзөт? Ким түзөт дегениң кандай я? Мамлекеттин закону түзөт. Жери, эли, деди секретар жигитти олурая карап. Болуптур, деди жигит тачыйралып. Сиз айткан закону эли жери түзсүн дейли. Ошол закон да эл үчүн кызмат кылат да. Эли жок, жери жок мамлекетке закондун кереги эмне? Демек эли жок мамлекет болушу мүмкүн эмес. Мына ошол мамлекетти түзгөн бизбиз. Өзүбүзчө мамлекетпиз деп үй куруп жатабыз. Элге мамлекетте иштеп турушу үчүн шарты үй болуш керек экен. Ой жигит, сен тапан неме көрүнөсүң сыягы? Биздин советтик закон бар. Мына ошол закон алдында жооп беребиз баарыбыз тең. Агай, деди тургандардан дагы бири. Закон деген адамдын жашоосуна кызмат кылат да. Же адам законго кызмат кылабы?
Мына ошол сиз айтып жаткан советтик законда коомдун өнүгүшүнө жараша багытын өзгөртүп турушу керек го. Демек законду билесиң. Ошо биле туруп эмне үчүн бузуп жатасың? Секретар тигил жигиттин сөзүнүн төркүнө кайсыл багытка баратканын уккусу да келбеди шекилде. Айтып койчу. Мына бул баскынчыларга түшүндүрүп койчу. Закон деген эмне экенин. Советтик закондо мындай деп жазылат, деди жигит тегеретесинде тургандарды карап. Закондо элсиз мамлекет болбойт деген. Демек мамлекеттин жери ошол жерде жашап турган элине таандык деген. Мына ушундай. Ай жигит, деди секретар жигиттин сөзүнө териккендей. Жер элге таандык деп эле талатып жиберишибиз керекпи? Талатпайлы десиңер. Анда элибиздин жашоосу үчүн шарт түзүп беришиңер керек да. Акыры ушул жерде тургандардын ар бирине там керек го. Иштешибиз үчүн шарт керек го акыры. Туура айтат аксакал, деди аңгыча тургандардын арасынан жашы 40-тын кырына барып калган адам. Качанга чейин ушинтип басып жүрө беребиз? Сиз, деди секретар улгайган адамды карап. Кайда иштейсиз? Заводдо иштейм. Демек ошол жерден там аласың. Иштеш керек. Аксакал, мына заводдо иштеп жүргөнүмө 17 жыл болду. Улуу кызымды бирөөнүн квартирасында жашап жүрүп турмушка узаттым. Эми быйыл андан кийинкиси аскерден келет. Ага кайдагы тамды издейм? Аты жөнүңүз ким? Секретар тигил адамдын аты жөнүн шыпылдата жазып алды. Аны териштиребиз. Болуп тур дейли. Мага териштирип берип там алып бересиз. Ал эми мына бул жерде тургандардын бардыгына кайдан караштырасыз? Булардын келечеги деле бүгүнкү менин тагдырыма туш келишери белгилүү го. Ушул жерде тургандардын эң арты 2ден балалуу бүлөлөр. Буга кандай дейсиз аксакал? Бардыгы тең иштеген жеринен кезек менен там алышат. Сөз ушул. Бул жер мен чече кое турган маселе эмес. Болуп тур дейин. Мен деле силердин тагдырды түшүнүп турам. Мен чечсем го анда бир жөн эле. Барыңарга уруксат бермекмин. Ким чечмек анан? Силер чечпесеңер, деди арт жакта турган кара дүңгүл жигит. Ким чечмек? Эгер колуңардан келбесе, мына биз өзүбүз эле чечип коебуз. Мына бул жерде сойлоп жүргөн жылаандарды кырып жок кылабыз да, ушул жерге там салабыз. Ой жигит, сен кандай немесиң? Закон алдында жооп бересиң. Эгер моюн толгой турган болсоң, алып бар ушу жерге алып барып коем. Ошондой эле баруучу жерди самап жатсаң. Бул жердин маселесин тетиги жогору жак чечет. Москва чечет, уктуңбу? Москва. Качанга чейин эле Москва деп жүрөбүз? Акыры бул кыргыздын жери го. Биздин ата бабаларыбыздын жери го. Мен так ошол закон-маконуңарга протест жасайм да, ушул жерге там салам. Советтик закон деп жатам сага, советтик закон алдында. Айдатыңыз, Сибирге айдатыңыз. Мен так ушул жылаандардын ордосун бузуп туруп там салам. Жылаандардын ордосун бузган болбойт, деди баятан үн катпай турган Чыгыш районунун төрагасы. Жок дегенде ушул сөзү менен болсо да бул жерде баскынчы атанып тургандарды коркутуксу келдиби? Бул жердеги жылаандар эң уулуу жылаандар. Ар бириңдин эсиңде болсун, чагып салат. Капырай, деп күлүп койду кара дүңгүл жигит. Кантип эле? Ошол сиздин сөзүңүздөн дагы улуубу? Туугандар жаалап каткырып калышты. Богогу салаңдап турган төрага мойнуна чейин кызарып, тигил жигитти ачуулуу карады. Эгер салат экенсиң, мен сени Кыргызстандан жоготом. Жоготуңуз. Дегенде үй бүлөмө там салып берейин, анан кийин түз эле суроо сатыгы жок эле аттырып таштаңыз. Койчу, деди элдин арасында тургандардын кимдир бирөөсү. Мунун ошол өзү айткан уулуу жылаандан да жаман түрү бар экен. Көп теңелбечи ага. Антип коркутпаңыз, деди четте тургандардын дагы бири. Мына мен да 3 балам менен колуктума там салып берем. Так эле ушул сиз айткан жылаандардын ордосуна. Андан кийин мени да жок кылыңыз. Мен да ошентиңиз. Мени да. Эл дуулдап кетти. Сибирге айдатыңыз. Ошол жак жайлуураак дейт. Иштей турган ишиң, жата турган жайың бар дейт. Ошентиңиз. Айдалбай жүргөн эл белек, сүрүлбөй жүргөн эл белек. Биротоло сүрүп жоготсун. Биз так ушул жерге там салабыз. Жүргүлө. Башынан эле бабаларыбызды басмачы деп атап келишпеди беле? Жүргүлө туугандар. Там салабыз. Эл тарап, ар кими өз жерлерине кете башташты. Борбордук комитеттин секретары буларды токтоторуна көзү жете албай калды. Эмне кылам эми? Кандай чара колдонуш керек? Омондор мененби? Секретар аны ойлонуп көрдү. Бирок алда Чыгыш районунун төрагасында эле ал оюнан кайт болду. Кокус жерден кан төгүлүп кетишинен чочулап турду да, 2 районунун төрагаларына токтотула деген көрсөтмө берди да, машинесине түшкөн бойдон кетти. 2 районунун төрагалары саздактан четтей басып, эмне кылар айлаларын таппагандай кечеки сөздүн учугун улашты. Документтериңизди караттыңызбы? Деди Батыш районунун төрагасы кара жолдун таманына чыгышканда. Караттым. Сиздин айтканыңыз туура экен. Жер биздин районго тийишелүү деп билдиришти. Бүгүн Москва менен сүйлөшмөкчү болуп жатышты эле. Алигиче белгиси болуп жатат дейт го. Сессияда каралар бекен. Сессия бул маселени күн тартибине койду деп билдирди го. Күтүлбөгөн жорук болду го эми.
Эгер оңунан чыгып жерди берип калса кандай кылабыз? Деди Чыгыш районунун төрагасы. Батыш районунун төрагасынын пикирин аңдагандай кыйды суроосун узатып. Чечилип калса жеке эле мына бул саздактын үстүн эмес. Мына бул буудай айдалган талааны кошо кестирип, биздин тигил төмөнкү совхозго чейин берет да. Ошенте турган болушса бул аймак сиздердин чейиңерге жакын болгондуктан сиздердин райондун карамагына өтүп калат да. Кандай дейсиз? Эгер жерди мына бул баскынчыларга берем деген оюңуз болсо, сатып алыңыз. Бул сөзү менен Чыгыш районунун төрагасынын бул балекеттен алыс болуп, Борбордук комитеттин алдында кулак мээси тынчыраак ок атымды кылайын деген оюн Батыш районунун төрагасы ачык байкады. Ушул сөз жанына батып, кыжырын келтирди. Өз ичинен түндөн берки ойлонуп келген оюна салып, тигил айткандай өз жеринде баскынча талып жүргөн бечара элдин эртеңки тагдырын ойлоп, ушул азыр тобокелге салгысы да келип турду. Элдин мүдөөсү, элдин көздөгөнү ушул эмеспи? Эл тагдырын ойлобогон жетекчи болуп жарытпайт деген бир кездеги атасынын сөзүн эстей, ою онго бөлүнүп турду. Мына бул бечара эл ушул эки жетекчинин кимисинин оозунан бирди жарым жакшыраак сөз угуп калар бекенбиз деп турушат го акыры. Биздин тагдырыбызды ушулар чечет дешип, чечүүчү өзүбүзбү деп турушканы менен, соттот, жогот дешип турушкандары менен ушул экөөнүн сөзүн күтүп, кулак түрүшүп турушат го. Эми тигинин алсаң мына жер, берсең мына эл деп өзү четтеп турганы эмнеси? Жок дегенде кел, кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Мына мындай бүтүмгө келели, элдин үмүтү экөөбүздө болуп тургандан соң биригип, биз да ушул элдин камын ойлоп, жогорку жакка чогуу кирели, ушул жерди элге берели деп айталы дештин ордуна минтип четтеп турбайбы? Батыш районунун төрагасы мына ушуну ойлогон сайын ичи сыйрылып, не кыларын билбей турду. Ой тооба деп алды ичинен. Документиңде жер сеники эмескен, биздин районго караштуу экен деп атпайбы? Бул сөзүнөн кийин деле жериңдин тагдыры, берсең койсоң өзүң чечип ал, менин эч тиешем жок деп басып кетсем не кылмак? Чыгыш районунун төрагасы эми кандай сөз чыгар экен дегенсип, дале үндөбөй тирмейип тиктеп турду. Биресе ушинтип, өзүнөн өзү коркуп турган бечарага боороруп, түнүдөн берки ойлогон оюн ортого салып көрүүнү сезиминде багып турду. Кандай дейсиз? Деди Чыгыш районунун төрагасы кытмыр жылмайып. Ошону жөндүү көрсөңүз жер мына. Эмесе, деди жаңкыл багып турган оюн ортого салууну көздөп турган Батыш районунун төрагасы ал оюнан кайт болуп. Ушул азыр өзү чечкин жасап, тобокелге сала, ушул айтканыңыз рас болсо, мен ушул жерди сиздердин райондон алайын. Мынакей колум. Чыгыш районунун төрагасы мындай болот деп күтпөгөн беле, ишине өрбөгөндөй тирмейип карап турду да, анан өзүнүн ушул абалын тиги Батыш районунун төрагасы байкап калдыбы дегендей колун берди. Мынакей, сүйлөштүк анда. Сүйлөштүк. Маселенин мынчалык шар чечилип кетишин Чыгыш районунун төрагасы күтпөгөн беле, бир үстүндөгү оор жүктөн бошонгондой жеңилдеп, ичинен жымыйып, ошол жымыйышы, кубанычы, ачык эле олдоксондоно сүйлөгөн сөздөрүнөн байкалып жатты. Мына ушул абалын көрүп турган Батыш районунун төрагасы ага ичинен кейип, көңүлүн улай, анын мындай кубанычын байкабаган болуп, машинасына барып олтурду. Бул эки төраганын сөздөрүн четирээкте үй салып жаткандар угуп калышты. Бул арада эне жылаан көрүп турган көзүнө ишене албай, дени бою солкулдап, куйругунун учунан бери сызылып келген заар уусу башына тээп, ушул азыр колунан келсе атылып барып, тигил эми гана сойлоого жарап калган таяк учуна илип алып, нары бери көтөрүп басып жүргөн эки аяктууга кош азуусун матырып алгандан кайра тартпай турду. Бирок жанчылып калган денеси сойлоп барууга жарамсыз эле. Ашыналар, деди кара дүңгүл. Эки тураганын сөзүн уктуңарбы я? Буюрса жер биздин оңтойубузга чечилгени калды окшоду. Келгиле бүгүн эле бүтүрүп кирип алчудай болбой, бир жүздөшүп коелу. Буюрса жер бизге өтсө андан кийин деле үлгүрөсүңөр. Жойло. Итиң ой, дегеле камды жүргөнүн айтам да. Кана куя турган болсоң куюп кал. Чыкыр тигилерди да. Ой, муну эмнеге көтөрүп алдың? Ыргытчары. Дегеле жыланды көрсөң эле жабышып калат экенсиң. Ыргытчы. Жок. Сен буга киришпей тура турчу. Мен азыр силерге закускөс менен арак ичирем. Деди кара дүңгүл тигили кошунасына болбой. Нарымбек, кел бери. Токтото тур эми ишиңди. Бир аз ооз чайкай коелу. Чакыра кел наркыларды да. Кара дүңгүл түлөктүн оозуна айрынын учун шыкай киргизип, туйлаган сайын качандыр өчү менен кегин ушул жылаандан алып жаткандай арсалаңдап күлүп, улам түлөк туйлаган сайын табасы гана каткырып жатты. Мен азыр силерге деликатес закуска кылып берейин. Жеп көрдүң беле мындайда? Жебесең азыр көрөсүң. Кайсыл бир өлкөдө жылаандарды деликатес тамак катары сыйлуу конокторго тартат эмиш. Биз деле ошол сый тамактардан калышпай ооз тийип көрөлү. Койсоңчу, балекетти жоруктап баштабай, деди жанындагы карап тургандардын бири. Жесең өзүң же.
Анан кичи деп сурап жүрбөй я. Эмне тирүүлөй жеген турасың муну? Азыр көрөсүң. Андан көрө тигил куураган камыштан терип кел да жак оттон. Ошондо көрөсүң бу жылан байкеңдин шириндигин. Келе туздан, сеп коеюн. Ата канат. Жанагыл эртең мененки килейген жыланды бекер качырып жибердик да. Болбогондо бир айыл тое турган тамак болмок эле. От уламдан алоолоп күйүп жатты. Кара дөңгүл түлөктү ошол алоолонгон оттун үстүнө кармап, жаны чыга элек бечара улам ысык тапка денеси барган сайын туйлап жатты. Отту тегеректей олтургандар улам туйлаган сайын табалары гана аткырышып, бөтөлкөнүн оозун ачып, закүскөнү күтүп олтурушту. Эне жылан тигил түлөгүн от үстүндө куйкулап жаткан кара дөңгүлдү жазбай тааныды. Ушул азыр денесиндеги андан корку сезими кайдадыр тарап кеткендей, эми анын ордуна караандай заары башына тээп, азуу учтарынан тамып кетчүдөй болуп турду. Мейли тигил кара дөңгөл ушул азыр мына олтурган ааламды аңтар теңтер кылып таштай турган болсо да, жанчылган денесин сүйрөп алып барууну көздөдү. Бирок ал кылган аракети канча кылган менен ордунан жылдыра албады. Мына от үстүнө барган сайын түлөгү туйлап жиберди. Боор этинен жаралган жан баласы туйлап жиберди. Эне жыландын денеси да өзү кошо отко түшүп жаткандай тыбырчылап, бирок кыймылдоого дарманы келбеди. Өз канынан жаралган бала сүймөнчүгү эне жыландын көзүндө ушундайча жан берип баратты. Адам акылындай, адам туюмундай сезими болбосо да, эне жыланга жапайы бир жандыктар өз баласын пенде жаралган эненин көзүнө көрсөтүп туруп, жеп таткандай туюм канын дүргүтүп, эмелеки азуу учтарынан тамып кетчүдөй болуп, араң турган башындагы зааруусу кош карегинен жаш болуп сыгылып чыгып кетти. Мына эми ошол от үстүндөгү куйкаланып жаткан боор түлөгү эне жыланын көзүндө бар сайып көп чыкты да, барс этип жарылып кетти. Эмне болду? Эне жылан эмне болгонуна акыл туюму жетпеди. Ушул азыр тигил от үстүндөгү куйкалана берип көп чыгып, анан жарылып кеткен түлөгү эми эле кош кареги көп чыгып жарылып кеткендей болду. Эми эне жылан колунан эч нерсе келбесин түшүнгөндө гана мынабул кош аяктуу жандыктарга эч качан угулбаган жердин тили менен жалынып, жалбаруусу менен сүйлөп жатты. Жылан тилинде сүйлөп жатты. Айланайындар, айланайын кош аяктуулар, ушул жан баламды кое берип койгулачы, ырайым кылып койгулачы, боор этиме кайрым кылгылачы. Эмне күнөөсүнө, эмне жамандыгыбызга минтип жатасыңар? Не кыянат кылдык эле силерге? Жаңы эле дүйнөгө келди эле го акыры. Кое берип койгулачы. Эгер силер адам пенде болсоңор, ата бабамдын анты түшүңөргө жер менен жетти беле. Ата бабаларыңар айтты беле улуу жыландар уламышын. Жан соога кылып койгулачы түлөгүмө. Соопчулук кылгылачы адамдар. Эгер силер ата бабам айткан адам деген пенде баласы болсоңор, силер ошол болсоңор бергилечи жан баламды. О, кудуреттүү адамдар. Силер ошол болсоңор, адамдык мээриңер кайда? Же мен силерди адам пенде деп бекер күнөөгө батып жатамбы? О, жараткан. Ошол пенде балдарын качан көрөм? Пенде баласына жолуктурар күнүңдү өчүрдүңбү? Менин ушул зарым сага жетер бекен? Ушул зарымды угаар бекенсиң, о жараткан? Көмөч казандай оролгон боюнча опасыз жазмышына бүткөн каргашалуу тагдырын башынан кечирип жатты эне жылан. Деги эле бул эки аяктууларга эмне кылды эле? Не күнөөсү үчүн бул эки аяктуулар түлөгүн отко куйкалап өлтүрүп коюшту? Бул дүйнөгө жаратып, өз насибиңди өзүң таап же деген бул жараткандын заңы ушул беле. Эне жылан мына ушул жараткандын заңын ар үзүнөн азыр өзүнөн издеди. Өзү кимдеги? Жылан болуп жаралгандыгы үчүн башка жандыктардан жатпы мына бул дүйнөгө? Эгер андай болсо, неге жаратты экен? Жараткан соң ошол башка жандыктардай эле кереги бардыр бул дүйнөгө. Насибиң, тузуң ушул деп жырткыч кылып койгон үчүн күнөөлүүбү? Бул жаныбардын азыр келип ушул зарын уга турган жан барбы өзү? Бул жаратылыш сени туура эмес жаратыптыр. Сен асты жырткыч болбошуң керек. Жей турган насибиңди мына биз ыйгарып беребиз сага деп алдына насип суна турган кай жаныбар? Мына бул кош карегинде өйдө төмөн басып, түлөгүн өздөрү айткандай закүскө кылып жеп жатышкан сөлөкөттөрбү? Ушулардын колунан келеби ошол бийлик? Бул жаратканга жарайтып, боорунда сойлоп жүргөн ар жандыгына насип боло турганын өзүм биремдеш колдорунан келер бекен ушулардын? Келмеги кайда? Антип жаратылыш үстүнөн өкүм бийлигин жүргүзүшкөндү коюп, ушул азыр алакандай болгон талааны эки-экиден талашып, адамча бөлүп алышпай жаткандарына заң айтмакчы. Ушул акыры келип жылан жылынын жазында жерге ээ болушуп жатышат го акыры. Аны билген жан барбы? Аны туйган жан барбы? Эне жыландын азыркы зарын уга турган ушуларбы? Анын зарын уккан,
Тилин түшүнгөн болушса, жаратылыштын тилин түшүнбөйт беле. Ай, түшүнмөк кайда. Түшүнбөгөндөн ушул талаанын тагдырын тайкы кылып, кыртышына кыш бышырып күйгүзүп таштап коюшуп, басып жүрүшөт беле. Эне жыландын көздөрү эмелеки бет алдындагы жарык дүйнөнү көрө албай баратты. Жанатан берки жаркырап тийип турган күн азыр карарып калды. Бул эмнеси? Тигил эки аяктуулардын сөлөкөттөрү да карарып калды. Капкара күн карегинин жашы менен кошо жерге тамчылап жатты. Күн өзүнөн өзү жашы менен кошо жерге үзүлүп түшүп жатты. Ошол тамчылар тийген аппак нерселердин баардыгы карарып кетти. Апе, бул эмнеси экен? Ал эми ата бабалардын каны менен келаткан кара нерселердин баардыгы, каргаша болуучу нерселердин баардыгы агарып бараткан эмнеси? Же мына бул турган дүйнөдөгү кара нерселердин акка айланып, ак нерселердин баардыгы карага айланып кеттиби? Не болду эне жыланга? Мындай болот деп ким ойлоптур? Көрсө эне жылан да мындай болот деп ойлогон эмес экен да. Күнү кечинде Нарынбек сабагынан келатып, чатыр оозунда небересин жетелеп жүргөн апасын алыстан эле тааныды. Апасы утурлай басып Нарынбектин алдынан тосуп чыкты. Жүзүнө бырыш түшүп, апасы былтыркыдан да карлыкка моюн сунуп калганын көргөндө Нарынбек ичинен кейип алды. Уулу да чоңоюп калыптыр. Экзаменин тапшырганы кетти деди. Тапшырдыңбы балам? Деди чайдан уртап. Арыктап калыптырсың садагы болоюн. Жок апа, тапшырбай калдык. Эмнеге? Келинчеги Нарынбекти шектүү карап калды. Анын мындай карашын Нарынбек баамдай койду. Ушул агайым менен мамилем анча келишпей жүрөт деп өткөндө айткан. Ошондон уламбы келинчеги да минтип чочуп кеткенин туюнду. Тапшырбай калдык. Илимий коммунизмди мындан ары окуйт экенбиз. Башка сабактардан тапшырасыңар дейт. Мейли балам. Иши кылса окууңду бүтүп алсаң болгону. Мейли. Кече-кечинде силерди телевизордон көрсөтүп, закүнсүз жер алгандарды соттойт экен дешип айтты дегеннен, ой, жаным калсын. Атаң ойма койбой барып кел, кой деп балдарды деп, минтип бир коюн союп, жаныма салып бергенинен жетип келбедимби? Деги эмне болчудай? Жакында чечилет апаке. Кабатыр болбой эле койгула. Таң, кошуналар нени жаныңды калтырсын. Уулуңду соттотуп неге олтурасың ботом? Сени деген баатыр эне дейт. Мына буларыңды бекеринен берген бекен өкмөт. Тагынып алып барып кел дешип болушпайт. Деги жакшылык эле болсун айланайын. Ушунум туурабы деп. Ой, жарыктык апакем ай, деп Нарынбек келинчеге күлүп калышты. Убар болбой эле койбойсузбу? Неге убара болот элем балам? Деле соттото турган болсо мына буларды өкмөтүнө биротула тапшырып берейин деп. Олду апакем ай. Нарынбек эркелей апасынын бырыш баса түшкөн жүзүнөн өпкүлөп койду. Эми биз чоңойбодукпу? Өз алдыбызча түтүн булатып, үй салып алалы деп мына улма окшогондордун баардыгы ушул жерге чогулуп келип олтурбайбызбы? Оюңардан, тилегиңерден айланайын. Ата канат, ошентсеңер гана. Кече тигил телевизордон жылаандардын уюгуна там салабыз деп жатышат. Жылаандар көп экен дегенинен нени жаным калсын. Ошону ойлоп жаткан окшоймун. Түндө түшүмдө бир заң кайган чоң там салыптырсыңар. Ошол тамыңардын алды бүтүндөй эле жылаандарга толуп кетиптир балам. Ак чачкыладып эле безилдеп бер жактан кыйкырып жатыптырмын. Эртең менен ошол түшүмдү төлгө кылып алдым эле. Кудай буйрса ушул жерди берип калса, очор бачар балалуу чакалуу болуп, ушул жеринен агарат көгөрөт экен деп койдум ичимде. Ылайым эле ошондой болсун. Минтип жылаан жылынын жазында келип олтурасыңар балдарым. Жылаан көрсөңөр өлтүрө көрбөгүлө. Ак чачкыла. Жылаанды түшүңдө көрсөң генч деп атам раматылык айтып калар эле. Чыгарманын аягы. Көлмө айылы 1991 жыл.